Bizim İlmanur fraksiyası Yaşlı Kırgızstan dolborun alıp çıkanımız. Kırgızstanda bazı областарда, bazı rayonlarda bak tegu boyunca şu Abdullah Taşiyevичтің идеясы менен бактап бар. Ana şu Abdullah Taşiyevичтің колдоосу менен ушундай Жакшы Кыргызстан деп долбоор менен иштеп атабыз. Эми азыр жарыш болуп Abdullah Taşiyevич bizim dehqandардын баары талаға чыгып, анын үстүнө биздин айылдардын майрамы болуп, көпчүлүгү мындай иштер менен болуп, майрамга туш келип калды. Ошентсе дагы рахмат баардыгыңыздарга келип катышып жаткан. Анда сөздү коногубуз Abdullah Taşiyevич берели. Assalamu alaikum, Şamalsay turgundары. Assalamu alaikum, Şamalsay bakmanlar деп айтқанымыз тура болады. Қандайсыздар? Жастар бар, жаз келді, жолымызға ысып өтіп, азыр бардығымыз сол бақ отырғызсам деген ниетте тұрамыздар. Бірақ мынау 30 жылдан бері бақ отырғызуының жаңы системасы, жаңы жолу açılгандан бери бизге эми жетип келип, ошол интенсивдүү ыргалдуу багбанчылык биздин элдерибиздин ошол ыргалдуу баг отургузганына бир 3-4 жыл болду да. Мына биз 2015-жылы элдерге ыргалдуу багбанчылык жасагыла, 1 гектар жерден мына берки традиционный өзүбүздүн эски көчөттөргө караганда 10 есе көп түшүп алат экенбиз деп ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тынымсыз айтып атып, азыр ошол ыргалдуу багбанчылыктын көчөттөрү 1 жылда 1,5 миллиондон сатылып калды да. Башында биз баштаганда 2015-жылы bir машина сатылбайт эле. Bir машинада 20 000 көчөт келсе, ошонун теңин алып келген киши өзү мажбур, өзү отургузуп калат эле. Азыр Кудайга шүгүр абал жакшы, элдер үйрөнө баштады. Бул эл экен. Элден айлансаң болот экен. Мына бирден көчөт алса дагы, бирден көчөт алып отургузса дагы өзүнүн жерине. Мына бизде 1,5 миллион көчөт кетип атат. Азыр жылдан жылга мына ушул 2 көчөт, 3 көчөт отургузгандар, мына анда кыргыз көргөнүн кылат дегендей өз көзү менен көрүп, баягы ошол ыргалдуу багбанчылыктын мөмөсүн жегенден кийин ынанып туруп, чоң жерлерине көп кишилер уже 1 гектар, 2 гектар, 5-10 гектар жерлерге ыргалдуу багбанчылык жасап баштаган. Себеби дегенде ыргалдуу багбанчылыктын өзгөчөлүгү бул дарактар биздин эле дарактардын эле бою кичинеси. Эч айырмасы жок. Мына ошол биз жакшы көргөн ошол Америкадан келген Джонатан деген алманын бизде чоңу дагы бар, орточосу дагы бар, анан кийин карлиги дагы бар да. Эч алмасында, же бутагында, жалбырагында эч кандай айырма жок. Болгондо эмне? Агроном жанагы мындай бүтүр салып туруп, баягыны 2 есе, анан 1 есе кыскартып коет да. Тетиги дарак боюна, шагына иштебей, мөмөгө иштеп болот экен. Мына ушундай ыргалдуу багбанчылыктын көчөттөрүн жасай турган бизге дагы чоң ишканалар керек болуп атат. Мына тынымсыз ошол биздин бийлик башчыларга айтып атабыз. Мына бир питомник салыш үчүн бир областка ошол жерге бир $6 миллион каражат кетет. $6 миллион менен, мисалы үчүн 2 миллион жерин алса, 1 миллионуна зданиясы түшөт, 1 миллионга теплица болот, 1 миллионга оборудование болот, 1 миллион дагы ошол көчөттөрдү жасаганы, уруксат францужалары, ошол жерде иштеген адамдардын айлыгы болуп, бардыгы $6 миллион кетет. Мына ошол жерде 300 гектар жерге bir эле закладка кылганда туугандар 30 миллион көчөт закладка болот. 30 миллион көчөт. Бул деген ошол көчөттүн себестоимости чындап алып келгенде даже 20 центке түшпөйт. Мына ошол эле көчөттөрдү биз Туркиядан алып келип $4 сатып жатабыз. Технология бул уже келди бизге. Бизде ошону
жасай турган адистерибиз дагы бар да. Азыр биздин бийлигибиз бир 30 000 доллардын көзүн карабай ошол биздин бак боло турган жерлерге ушундай бирден ыргалдуу багбанчылыктын көчөтүн чыгара турган ишкана салып бериш керек болуп атат. Азыр bizde mına Kırgızstan boyunca Almanın sortundan 1400 sort var eкен да. Бирок мына Шамалтысайдын ошол баш жагына bir вагон коюп туруп, ошого 60 тонна алма толтуруп бергиле десе, толтуруп бере албайт экенбиз да. Себеби дегенде сорттор ар кандай питомниктерден ар кандай болуп чыгып кеткен экен. Мурда эми Союз кезинде питомник деген ишканалар болгон. Союз бузулгандан кийин баягы питомниктеги повар, шопур, бухгалтер, экономист, завгар баардыгы бөлүнүп чыгып кеткен дагы баардыгы бирден көчөткана ачып алышты да. 30 жылдан бери бир жерде көчөт жасап атышат. Көчөттүн өзүнүн немеси боюнча, тартиби боюнча көчөттү бир жылы алган, бир жерден көчөттү алгандан кийин жанагы жер 10 жыл эс алыш керек. Мына ошол сефоборотту сактабагандыгына байланыштуу биздин көчөттөрүбүздүн сапаты өтө начар. Биздин көчөттөр көктөгөн суу менен төрөлөт, бирок ичинде жан жок да. 7 айлык баладай болуп калган да. Мына ушуну биз түшүнгөндөн кийин, анан кийин бак отургузганы киришсек болот. Мына биздин азыр Кыргызстандын бардык жерлеринде көчөттөрдү көрүп атасыздар, асфальтка коюп койгон, портерге жөлөп койгон, жийип койгон, дегинтип койгон, жөнүндө жерде ачык эле турат да. Көчөттүн тамыры 4 саат ачык турган жерде көчөттөн 2 сантиметр болуп ак тамыр чыгат. Ал тамыр 4 саат жашайт дагы, ал куурайт, болду. Аны барып силер отургузсаңыздар, ошол ичиндеги согун сүрүп чыгып туруп көктөп берет, бирок августтан өтпөйт, саратандан ары өтпөйт да, кургап калат. Мына ушул проблема менен ушул жердеги отургандардын бардыгыбыз жолугушуп атабыз да. Жыл сайын көчөт отургузабыз, бирок ошодон майнак жок. Сапаттуу көчөт туугандарым +3+4 мындай холодильникте турат. Ушундай чоң ангар холодильниктерде көчөттөрдү сорт менен жыйнап коюп туруп, ошол жерден сатылат. Дүйнөлүк практика бул. Бул мен атайлап айтып аткан жокмун, же дагы замир придумать эткен жок. Бул уже правила да. Правила. Бул эреже. Ушул эрежени сактамайынча биздин сапаттуу көчөт өндүрө албайбыз. Анан кийин биздин көчөтканаларда канча жылдан бери жакшы маточник келелек. Маточник да келелек. Анан ошол маточник келбегенинин себебинен эски маточниктер менен иштеп атып туруп сапаты төмөн болуп кетти да. Анан биз жасап аткан көчөттөр азыр мындай эсептеп рентабельность боюнча эсептеп көрө турган болсок өтө бизге ыңгайсыз. Мисалга силер сапаттуу көчөт менен багбанчылык баштадыңыздар. Мен сапатсыз көчөт менен баштадым да багбанчылыкты. Шу дегенде мен жок дегенде 50 сомдук биринчи жылы дарылайм да. Бирок мына силер отургуздуңар, силер дарылабайсыңар. Көчөт өндү, анын иммунитети бар, ал өзүн кармап берди. Экинчи жылы мен уже көчөттү дагы бир жолу дарылайм. Ошондой кылып мен отургузган алма, өзүбүздүн көчөтканадан алып отургузган алма 7 жыл менен 350 сом алып коет да. 7 жолу 50 сомдон 350 сом алып коет. Өзүнүн баасы 150 сом, 500 сомго чыгат да. Сиздики болсо биринчи жылы мисалы үчүн гүлдөйт, гүлүн алып саласыз, экинчи жылы гүлдөгөндө жок дегенде 10 тонна алма алып берет. Үчүнчү жылы алмасы 45ке чыгат. 45 штук болот. Төртүнчү жылы ошол жерден 120 алма терип аласыз да. Мына уже 5-нчи жылы алма өзүн полностью огражденияны, капельныйды, көчөттү полностью актап туруп силерге уже 5-нчи жылы прибыльга чыгат да. А мен сапатсыз көчөт менен 7-нчи жылы только сигнальный түшүмдү көрөм, анан 8, 9, 10 болгондон кийин көбөйүп барат. Ошол эле кезде силердин сапаттуу көчөтүңөрдүн аты алмаңар Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Галавал, Ginger Gold, Scarlet Super мисалга да. Дүйнө жүзү тааныйт. Биринчи топ десяткадагы алмалар да булар. Азырдан жылдыр мына азыр ошол алмаларды көрсөтөм мен.
Мына алмалардың аты Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeremy Scarlet Super, Galaval Ginger Gold деген алма. Анан төмендегісі Galavал. Galaval алмасы мына ушул жерге жақсы түшөт. Мына азыр тонның алмаларын көрсөтөт, сүрөттөрүн көрсөтөт. Мына Red Chief тонның алмасы, Golden Delicious тонның алмасы, Granny Smith тонның алмасы, Jeremy тоо жакка эгесинен, Scarlet Super тоо жакка эгесинен. А мына эми кийинки алма, мына Galaval бул силердин алмалар да. Мына ошол Шамалды сайдын шартында бул алма июндун 20-сында уже кала немеге рефрижераторга берсеңиздер болот да. Бул алманын баасы 65 сом. Бул алманын бир көчөтү күчүнө киргенде 120 килограмм алма берип турат. 120 килограмм. Бир алманын түбү. Бир гектарга 1200 көчөт болот. 100 тонна алма мындай эле сатып турасыңар да, 100 тонна алма. Азыр биз өзгөндөн 65 сомдон үйдөн алып кетет бизде. 65 сомдон кадимкидей үйдөн алып кетет. Өздөрү сурап, өздөрү алып кетет. Мына объем жок болгондон, эгерде объем болгондо, мунун Казакстандагы, Россиядагы бардык ушул торговый точкалар менен сүйлөшүп, 5000 не тонна жөнөтүп турсак болот эле. Биз Пятерочка менен сүйлөштүк. Эң аз магазин ошолордо экен. Россия боюнча 36 000 магазин бар экен Пятерочка. Анан айтты да, бир позициядан деди 5000 тонна бергиле деди да. Окшош алма, же окшош слива, же окшош хурма, же алмурут 5000 тонна алат экен. Мына азыр бул жерге мына Замирбек 300 гектар жерге кокон килес кылды го. Мына ошондой бактан дагы Шамалды сайга дагы 10 кылыш керек да, onun үчүн 5000 тоннаны толтуруп бериш үчүн. Бир эле торговый дом өз алып бар. Эгерде биз объем чыгара турган болсок, алар логистикасын өзү коюп берет келип. Минус кылып кийин чыгарып беребиз. Мына себестоимость черешнядан минус кылып, мисалы үчүн 10 сом кам беребиз дагы, логистикасын олар өздөрү коюп беришет бизге. Логистиканы жууп, тазалап, кургатып, өздөрү упаковать этип, өздөрү алып кете берет турган кылып коет да. Биз только отургузушту билишибиз керек туугандар. Мына Ginger Gold деген алма ошол Galavалдан 5 күн мурун пышат да. 5 күн мурун пышат Galavалдан. Рефрижераторга уже 15 июнда берсеңиздер болот. 15 июнда уже бышып, сиздерден мисалы үчүн бир түр алма кылып койсоңуздар, уже июнда эле багбанчылыгыңыздардын бардыгын жыйнап, мына ошого жакшы суу берип, биогумус берип карап отура бересиздер. Кийинкиси гилас жөнүндө айта турган болсок, мына Regina Cordia Ziraat 900 бул ушул ысык көл, мына Токтогул, ошондой бир аз салкын мээлүүн жерлерге. Түбүндөгү болсо Skina менен Sweetheart, анан Lapins бул ысык жерлерге. Ысык жерлердин гилас сорту өзү отдельный болот. Мына силерде гиласы барлар барбы? Кимде гилас бар? Гүлдөйт, анан не гүлүн төгүп таштайт. Туруп, мына гилас гүлдөгөн кезде гиластын ортосунда энелиги бар. Энелигине күн катуу ысып кеткенде энелигинин учундагы килей катып калат. Чаң ап келгенде болбойт да. Ошон үчүн силер өзү чаңдаштыра турган сортторду эгишиңер керек да. Өзүн чаңдаштырат. Skina, Lapins, Sweetheart деп жазып койгула. Ушул көчөттөр өзүн чаңдаштырат. Буларга чаңдын кереги жок да. Мына көп жерлерде, мисалы үчүн күн бат ысып кете турган жерлерде не самоопыляющий сортторго өтүш керек туугандар. Мына Лейлек району, Кадамжай району, Баткен мисалы үчүн. Мына ушул Шамалды сай, Нокен, Базар Коргон силер өзүн чаңдаштыра турган сортторго өтүшүңөр керек. Себеби дегенде бизде күн мисалы үчүн мындай ачылгандан кийин 10 күн фазада уже эмне пределге жетип калат да уже. Мына 15тен өткөндөн кийин уже не баягы катып калат. Клей. Катыгандан кийин аны түшүм ала албайсыңар да. Самоопыляющий боло турган болсо, түнү ачылганда эле эрте менен кечен өзүн не чаңдаштырып алат дагы, анан түшүм бере берет. Ана Skina деген сорту азыр Кытайлар эң жакшы көргөн плюс 32 ушул берет. Skina. Чоң болот. Ушул сортко өткүлө туугандар. Skina деген сортко өтсөңүздөр, Кытайлар өзү келип өзү сурап алып кетишет да. Мына гилас жөнүндө айтып өттүм. Гиластарды өткөзүп койгон. Мына Skinаны көрсөтүп койгон. Skinаны көрсөтчү.
Mına skina. Skinalar özü çağdaştıralım. Özün çаңдаштырат skina. Tartып алыңlar. Tartып алыңlar. Skinada koyacak. Skina da koy. Hem örükке ötküzük o. Burada çöplerin zakasız şey. Бар, ошо даяр. Эгерде неме кааласаңыздар, бу жерде холодильник барбы? Холодильник болсо, холодильникке салып берели, өзүңөр ошол жерден каалашыңарча ала бересиздер. Так, мына туугандар өрүк боюнча айтайын. Өрүк Фриция, Прунус, Микадо, Магадор деген 4 майдын ичинде пыша турган мына шамалды сайга өтө жакшы өрүк бар да бизде. Мына ошол өрүктөр боюнча айтып кете турган болсом, мына Фриция өрүгү 5-майда пышат. 5-майда уже даяр болот да. 5-майда даяр болгондо мына Сурхандариялык биздин бакбан, биздин коллегаларыбыз бул көчөттөрдү ошол Туркиядан бизден 5 жыл мурда алып келип отургузушкан экен. Азыр кантын уруп атат да мындай ортокча айтканда. Өтө жакшы иш кылып атышат. 1 kilogramın 4 dolardan satып atacak. 1 kilogramın 4 dolardan. Elesek görülür. Fırsat var. Pritsiyan. Buna pritsiyan. Kıp kızıl, çok doy kızıl son. Ulan alırızdan görüp durad. Bunu buna darca özü, Türkler alıp ederken özü. Erkep çıkan yerlerde. İkincisi buna Rubista. Rubista buradan 10 günden giymişler. 10 günden giymişler. Rubista satıyor. İkincisi, üçüncüsü Magador ve Mikado. Bunlar maydın 25'inde pişak tügünür. May içi sizlerden bağbançalığınlar boldu уже. May içi terip, berip, akşamda esetle oturup kalarlar. Yok, bunlarda korkunucu var doğanlar. Buna ошол erте пыша турганлардын бардыгы эмне сууктан жабылбайт. Себеби булар эрте гүлдөйт. Üşük жүрөт, мөндүр болот, суулуу кар жаап коюшу мүмкүн. Ушундай болот. Бирок буну дагы эмне адам заты эмне буга дагы жооп тапкан. Мына ошол биздин көчөттөрүбүздүн бойлору ашык кетсе 4 метр болот. Мына ошол экрандын башынча болот да. Мына ошонун үстүнө 5 метрлик стойкаларды коюп туруп, баягы противоградный сетка тартасыздар да. Мына көчөттү $2,5 миң, полив $1,5 миң, $4,000, ограждение $1,000, $5,000 болду. Анан кийин мына стойкасы $4,000, анан сеткасы $1,000. $10,000 менен 1 гектар бак болот. 1 гектар жерге $10,000 менен бак болот да. Бирок мунун эмнеси жакшы? Могу уже 3-cü жылы силердин расходуңарды полный актап берет. Актап берет, калганын өзүңөр болгон берет. Мына чаңгыча эми мына жылыгада ошол Өзбекстандан же Кадамжайдан же дагы бир жерден көчөт алып келип отургузабыз, кууратабыз, кайра отургузабыз, кайра кууратабыз, ошондой кылып бул циклды уже үзүш керек да. Бул сетти үзүп туруп, уже чыгып, уже нормальный уже бакбанчылык болуш керек да туугандар. Мына ошон үчүн силерге сунуштайм. Мына силердин жериңерге боло турган ошол головал алманы отургузгула, скинаны, сифкарт, лапенсти отургузгула, анан мына 4 өрүктү отургузгула. Мына ушул Шамалды сайдын бренд болот ушул жерде. Шамалды сайда өрүк бар, Шамалды сайдын өзүнүн гилеси болот, Шамалды сайдын өзүнүн алмасы болот да. Барсаң ошол жерден табасың. Бул сонунда мына мисалы үчүн Шамалды сайдын дарбызды турат, Шамал сайдыкы деп, любой дарбызды. Ошондой болот да буларда. Ошон үчүн бренд кылыш үчүн объем керек да. Объем кылыш үчүн мына жалпы эл ошо сүйлөшүп туруп, ушундай сходтордо сүйлөшүп, ушул bir ayıl bir mömö, bir aymak bir mömö деген программаныга кече Садыр Нуркожоевич кол койду. Көрдүңөр бак? Окудуңарбы? Садыр Нуркожоевич кол койду. Bir aymak bir mömö, bir ayıl bir mömö деп. Ушуга өзүңөрдүн айылыңарда ушундай аксакалдар менен сүйлөшүп, болду айдып ар нерсени отургуза бермейли. Мына кичинекей огородго дагы, үлүш жерге дагы бирдей алма отургузайлы, же бирдей гилес отургузайлы, же бирдей өрүк отургузайлы деп чечип алып туруп, ушул иштин артынан түшүш керек. Bir айылдын жерин карап көрө турган болсок, кээ бирки айылдардыкы 30 000 гектар экен.
Ең кичине айылдыкы міне 3000 гектар екен. 3000 гектар жерге елестетіп көргілеп, bir türlü ne? Өрік отырғызсақ, же bir türlü алма отырғызсақ, қандай объем шықпайды. Бардығы уже, Москвадан уже Азербайжандар біледі. Шамалдысайда өрік бар, мынаншасында пышақ дейді дағы, самолетпенен өздері ұшып кетішеді. Қанша болса ақшаны төлеп алып кетіп сатышады. Алар сатқан ұрыстап. Біз не баққан ұрыстап алышымыз керек те? Түсіністер ме? Мына Халил оғлы деген өрік, мына біздің өріктерді құрғатсақ, не ішінде жесең жіпке оқшаған бір нәрселер шығып жатады. Селекцияның жоқтығынан уже алманың да структурасы бұзылды. Жаңғақтықы да бұзылды. Өріктікі, сливаның бардығын структуралары бұзылып кетті дағы. Мына азыр жаңы келген алмаларды мысал үшін жеп отырмыз, посторонний ешнәрсе жоқ та. Баяғының ішінде бүдір бір нәрселері жоқ. Мына біздің алмаларға оқшаған. Же болса қарарып кеткен емес, ішіне бір қап-қара бірдеме келіп кетіп жатты. Себебі дегенде уже селекция өлгеннен кейін баяғы жерде не бұзылып жатыр структурасы. Мына өрік дағы бұзылғанда бізде өрікті кәдімгідей чайға салып вареньясына чылап қойғылағы, қарап тұрсаңыздар бір 4 сағат 5 сағаттан жүргеннен баяғыны жұлып көрсеңіз кәдімгідей ортасынан не өзек шығады. Мына içine тамыр өсіп кетіп жатыр. Жапайычылық осы жерде кіріп кетті, жапайылық. Мына болса гелий. Мына құрғатсаңар гелдей болып құрғайтады, базарға өтімі аябай жақсы. Мынаны түріктер ошода құрғатып тұрып, Европаға сатышады. Бұл 10 евродан ылғи кетпейді бұл өрігі. Халил оғлы, анан Кабашы, анан Юнусбей деген 3 өрік бар. Ким құрғатақ тұрған өрік егемдей тұрған болса, қайырыңыздар, туғанда көчеті қанша болса бар. Анан дегеле бір бақылам деген адамдар болса, туғанда бірінші консультация алып алышыңдар керекті. Мына көчеттер да бөлінеді. Деңіз деңгейінен қанша метрге чейін болады, қанша метрден кейін болмайды. Мынау ыстық жерден білесін, мұздақ жерге отырғызып отырғыз, суық жерден ыстық жерге. Мынау көчет сатып жатқандардан ұшы сұрауға жауап ала алмайсыңдар да. Барып көчет сатып жатқандарға барып мынау көчет сатып жатасыз. Қанша деңіз деңгейінен қанша метрге чейін отырғызу керектігін жауап бере алмайсыз. Қаншаға чейін болмайды десең жауап бере алмайсыз. Мына өзімен ошо сатып атканда, мисалы үчүн көчөт сатып атканда бизге келе турган болсо, биздин фирмага, биздин балдарыбыз айтат. Сиз мына мен ушул Шамалсайга ретчиф отургузам десе, Шамалсайга ретчиф болбойт экен. Августтун башында эле бышып калат дагы. Баягы алманы мындай кылып кармап мыжырсаңыз, не аталасы чыгып кетет. Ошол үчүн не бул сакталбайт. Ичи да даамсыз болуп калат деп сунуш кылбайт да. Сиздин алмаңыз мына деп анан суық жақтан келіп алып тұрып, мысалы үшін мен ошол жерге хурма, анжир, анан мейісте отырғызсаңыз, тоқта дейді. Сіздерге болбойт ол, сіздерге қара, мына зимний алмалар сіздерге. Мұнда деп өзінің жолына салады да біздер. Жолына салып, мына бізден көчөт алғандар, мына бізден фирмадан көчөт алғандар не ең бірінші ұтқаны уақыттан ұтылады да. Bir көчөтті алып келесің, жарабайт, жұлып таштап, қайрап келесің, жарабайт, қарасаң уже сақалың ақ келейін, уже чам болып қалған боласың, 3 жыл көчөт отырғызғандай. 10 жылдан 30 жыл өтіп кетеді бір мәселе. 50-ге шығып қаласың да. Ошол үчүн туғандар сразу уже агрономдон консультацияны алып тұрып, мындай современный жол менен соны багбанчылык жасаңыздар туғандар. Біз ошону үйрөткөнү жүрөбүз да. Біз жөнүндө ошо 40 районду кыдырып эле жүргөн жокпуз. Биз дагы силерге берген мына сөздөрүбүз бул практикадан алынган. Өзүбүз ушуну жол жерибиз менен сезип өткөрүп, мына Өзбекстандан көчөт алып чыгып, егип, ошодон банкрот болуп, кайра жүрүп таштап, изденүүнүн аркасынан келген практика менен айкалышкан иштерди айтып атабыз силерге. Ошол үчүн бардыгыңыздардан сурайман, кулду коюп угуп туруңуздар. Кийинкиси. Анан Шабдалы. Шабдалыдан келе турган болсок, Кыргызстан боюнча Шабдалынын 1000ден ашык сорту бар экен. Сүрөтүн көрсөтүп коеюн силерге. Мына Royal Glory. Базарда топ номер 1 московский базарларда, Казакстандын базарында топ 1 деге сатыла турган мөмөлөр, дара мөмөлөрдү көрсөтүп атабыз. Экинчиси мынау Blue Heaven. Бул дагы топ 1. Өтө жакшы сатыла турган сорт. Кийинкиси Sweet Lady. Бул дагы ичи сары майга окшогон. Баягы жылкынын майына окшогон сап-сары. Булар дагы өтө мындай
транспортабельный, яғни түшімі жақсы. Сахарозасы өте соның жешті. Ошон үчүн москвичтер ушуну аябай жакшы алышат. Шабдалы 2-жылдан түшүмгө кирет дагы. Мына биздин эле бардык эле көчөттөрүбүз 2-жылдан кирет. Болгону мисте, жаңгат, анан бадам ушулар 3-жылдан кирет. Мына ушул сортторго көңүл бөлүбүз. Кийинчиси Extreme Global деген сорту мына Кыргызстандагы шапталлардын үстүндө турат азыр. Мына Extreme Global'ды клиенттери издеп жүрүшөт. Канча болсо алып кетип Москвага сатабыз деп. Мына ушул анан кийин октябрда пыша турган Extreme 486 дегенибиз бар. Ошондо жазып коюла октябрда пышат. Бардык жерде шапталы түгөнгөндөн кийин октябрда пышат. Бул шапталыны Өзбекстан менен Тажикстан ташып жеткизди. Канча миллион тонна болсо дагы алып келип кетишет. Мына ушундай базары жакшы, баасы жакшы, ушул нөмөлүү дарактарга өтүңүздөр туугандар. Мына анан бул силердин жериңерге мына Маргарита Марилла менен Уильямс ушул жерде июльда пышат. Июльдүн алдырды базарга бап. Өтө сонун сорттор, анан бактерияльный ожогдон коркпойт. Азыр бардык жерде эле бактерияльный ожог келип ортодот да. Мына бизге күн ысыкта онча билинбей атат, бирок мына биздин ошол түндүк тарапта бактерияльный ожог жаман чайкалып атат да. Ошол нектардын, алмуруттун, айванын ошону сээп карап турсаңар эле оорубайт да. Азыр базарда мисалы үчүн алманын баасы 50 сом боло турган болсо, алмуруттун баасы 100 сом болот да. Алмурут кымбатыраак кетет. Мына ушул алмурутка да көңүл бөлүңүздөр. Анан кийинки болсо ушул бадамдар жөнүндө айтып берейин. Слива. Мына жерге туугандар күн жакшы, кургатса шарт бар туугандар. Мына ушул шамал сайдын ичинде асфальт эле көп да. Асфальт көп. Мына кийин ушул алманы буташтан, анан дагы бир нерселерге анча мисалы үчүн багбанчылыкка жокмун, бир аз мындай жалкооракмын деген адамдар слива отургуш керек да. Сливанын немеси буташы ошол үстүндөгү эле ошол өсүп кетип атканда шакты поворот берип койсоңуздар эле болду. Ошол эле бутоосу, башка бутоосу жок да. Анан жировиктер деп коет, эркек шактар. Ошону эле алып коесуңар. Жировик мисалы үчүн бир эмеде кайнолдо бир 5-6 жировик чыгат, ошону алып койсоңуздар эле болду, под кольцо. Бутоосу ушул да. Анан мына азыркы Стенлейди көрсөттүм да. Стенлей кайнолусу аксынын кайнолусунан 3 эсе чоң да. Куршактыкынан 5 эсе чоң. Таластыкынан 1 эсе чоң экен да, чоңдугу боюнча. Анан немистер былтыры келип ушул биздин кайнолууну биздин жердеги Стенлей кайнолууну изилдеп кетишип, эгерде силер объемго чыгара турган болсоңуздар 1 килограммын 400 сомдон алган даярбыз дейт да. Жөнү суусун 40 сомдон алабыз деп атат. Анан мына ушул Стенлей сливасы Кыргызстандын бардык жерлеринде өсө берет да. Мына өтө суук жерде эле өспөй калбаса, калган жерде 90% жерде өсө берет. Анан кийин мунун несі жакшы? 1 гектардан 70 тонна слива бериш мындай эле, бунун үчүнчү. Мындай эле нерсе. 1 гектардан 70 тонна слива бериш эч вопрос эмес, өтө түшүмдүү. Анан несі жакшы? Бул дагы кургайт. Кургайт дагы мына баягындай эме болуп кетти, баягындай агып кетти деген маселе болбойт да бул жерде. Анан камышты оруп келип эле, асфальттын үстүнө төшөп, анан кийин жанагынын үстүнө мындай бөз деген материал бар. Азыр биз ошо Баткенде ушундайды алдык, 1,5 метровой бөзгөле өрүктү, артында бир мындай өзүнүн өрүктүн данегин чыгара турган бир приспособлениясы бар. Акырын түтсөң, өрүктү асты жагынан, үстү жагынан жарып, сөөгү чыгат. Ошо сөөгүн бир аз неме чыгарып бергенден кийин өрүктүн өзүн бир аз басып туруп эле тизип кете бересиңер да. Жамгыр жааса дагы эч нерсе болбойт, бөздүн үстүндө асты камыш тура берет дагы. Мына шамалды сайдын шартында эң узак курбаса 10 күндө уже как куруп болуп калат экен да. Анан бунун баасы 1000 сом экен. 1000 сом. Бунун баасы курутулган түрктөр өздөрү Европага 1000 сомдон жогору сатышат экен да. Тыным жок өтө берет экен да. Анан бунусу несі жакшы? Бул бир аз кечирээк күндө экен.
кечирээк гүлдөп туруп ошонусунан анан гүлү дагы сууга туруктуу да ошол. Мынау Анжелино сливасын дагы отургузгула. Бул жерге фура менен көп клиенттер келет, фурага жүк урганы. Бул холодильникте апрелге чейин тура берет, эч нерсе болбойт. Апрелге чейин алмадай сакталып тура берет. Анан Сальвадордон келет Анжелино. Декабрдын башында Сальвадордун сливасы Москвада түгөнөт. Түгөнгөндөн кийин анан кийин биздин коммерсанттар ушуну жүктөп алып бара турган болсо, мына ошол Сальвадордон келгенден кийинки базар биздики болот да, сливага. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр дүйнө жүзүндө карылар көп, карылардын баардыгы запор деген бир ору менен орушат. Мына сливаны жок дегенде экөөнү сатып алышат экен да. Жок дегенде экөөнү. Слива базары мисалы үчүн алма албаса дагы, же банан албаса дагы, ошол барган киши ошол акыркы акчасына болсо дагы слива сатып алат экен да, жок дегенде экөөнү. Бул деген слабительный, ушундай эффекти бар да. Мына ошон үчүн туугандар сливага көңүл бөлгүлө. Анан бул жерде күн аябай ысык болгонуна байланыштуу эрте пыша турган дагы эки сортубуз бар. Black Splendor, Black Ambler деп. Мына чоңдугу боюнча бул эмне Анжелинодон чоң. Бирөөсү 180 грамм чыгат. Ушундай чоң болот да, алмадай чоң сливалар мына. Ушул сливаларга көңүл бөлгүлө туугандар. Эки сорту сладкий. Компот кыла турган болсоңуздар, көп сахар требует этпейт да. Компотко өтө сонун болот. Ана будан жем жасаса болот. Мындай объем көп чыккандыгы үчүн муну мына плодовочный комбинаттар жемге, пастилага ошондой жакшы алышат да туугандар. Анан будан сок жакшы түшөт. Сливовый сок мына виноградный соктон полезныйраак да, өзүнүн свойствосу боюнча. Так, дальше. Анан туугандар бадам. Saat 11'de turup saat 7'de жатып ала турган адамдардын дарагы ошо. Иштебейсиң, изнеме дәрилебейсиң. Өзүнөн өзү боло берет. Эгип эле кой болду. Эки жолу дәрі жейт, эки жолу дәрилейсиң. Анан калган маалда өзү иштейт. Терип ал дегенде терип аласың. Мына ошол бадам жөнүндө айтып берейин туугандар. Бадам, кол бадам, анан тиш менен чыга турган бадам, анан кийин таш менен чыга турган бадам бар. Мына азыр бадам качан гүлдөйт силерде? Азыр гүлдөйт да. Бүгүн канча? 7, бул 10 апрелде гүлдөйт. Сорт. Болду, ысык суук бар жок, чаң кар өтүп кетет, анан гүлдөйт да. Жылыга түшүн берет анан кийин. Анан кийин мунун эмесине 1 литр майына 40 евродан клиент бар. 40 евродан клиент бар, 1 литр майына. Өзү маңызына 1000 сомдон клиент бар, маңызына. Анан тышындагы сарысы бар го, ошонун 1 килограммына $5 ого клиент бар. Анан кийин майын алгандан кийин майын ичиндеги уну бар го, жымык. Ого 15 евродан ого клиент бар да, бул кен экен да булчу. Анан жок биз сатпайбыз десек, майын ичип, унунан нан жасап жеп, өзүбүздү толук будай менен камсыз кылсак болот да. Мына Кыргызстандын азыр Баткен, Ош, Жалал-Абад облусу, мына ушул жерде 1 миллион гектар жерге ушудан отургузуп алышыбыз керек да. Ошондо Кыргызстандын потребности бир жылда 800 000 тонна un боло турган болсо, бул жерде биз 2 миллион тонна un алып турат экенбиз да. Анан бул ундун неси жакшы, буда глютен жок экен да. Глютен жок un эң полезный болуп эсептелип, азыр базар баасы 15 евродан. Базар баасы. Биз өзүбүз жесек болот. Кадимкидей эле ошол өзүбүздүн ундай эле камыр жууруп, ачытып, нан кылып жеп, ушуну пайдалансак болот экен да. Өтө сонун вариант. Анан кийин мисалга жок мен жөн эле кол бадам кылып саткым келип атат буну десеңиздер, бунун өзүнүн аппараты бар. Аппаратка салсаңыздар, буну шлифовать этип туруп, кол менен чага турган даражага чейин жукартып коет да. Сатына коюп коет. Мына шлифовать этип туруп эле баягы. Майда баягынын сыртын алып коет дагы, ичиндеги жука кабыгы менен бизге чыгарып берет. Буну азыр өзүңүздөр көрүп атасыңар, Өзбекстандан келген мындай бадамдарды көрүп атасыңар го, баягынын шлифовать эткени көрүнүп турат да. Жөн эле мындай жука эле бадам сырты алып койгону көрүнүп турат да. Мына ошондой эле шлифовать этип, ошону
пайдалансак боло берет экен. Мына бул бизге нан да болот экен, май да болот экен. Анан кийин туугандар бул 2 миллион гектар жерге отургузсак дагы бул бадамга Индия биздин клиентибиз. Индия канча болсо дагы бизден жаңгак, мисте, бадам, пекан жаңгагын, фундукту алганы даяр да. Бир эле Индияда азыр эмне почти 2 миллиард киши жашап атат да. Ал жерде мисалы үчүн бизде традиция бар го, бирөө келип кала турганбызда, келип калсын, ке нан дейт дейт го. Ал жерде жаңгак ости деген традиция бар экен да. Кешүү бардык дүйнөдөгү түрлүү жаңгактарда келген конокко ости кийет экен да. Анан тынбай эле жаңгак жей беришет экен да. Biz bagı tınımsız ele, barpasa ele nanga küçüğümüzü çıkara veririz var, a bular olsa жаңғақтан çıkarır değil mi? Mına ошол үчүн туугандар, mına ошol badamга көңүл бөлүңүздөр. Badam коркпойт, сууктан дагы, ысыктан дагы. Эч анан гүлү 4 градус немеге суукка чыдай элек. Керек кокустан 10 апрелден кийин дагы 1-2 градус заморозка боло турган болсо коркпойт да. 10 апрелден кийин гүлөйт бул сортто. Өткөзчү не болду? Жаңгак боюнда Феронер анан Чандилер деген 2 сорт бар, бирок күн ысык жерде баары маңызы кызыл болуп калат экен да. Жаңгак өскөн жерге онун бөлөктө бир жаңгактын ордуна 10 бадам отургузган бизге бургетин да. Ошон үчүн жаңгакка эмес, биз акцентти бадамга коюшубуз керек туугандар. Дальше. Мисте дагы бар. Акмади деген 2 сорт бар. Kim miste oturguzan dese, zakaz verseniz de köçetini atlet veririz. Dälişe. Anan tуугандар mına nemeni anjirdi görsek bolot. Mına ушундай сорттогу кара анжирлер бар да, 3 түрү бар. Кургагандан кийин бул да бал болуп калат экен да, кургагандан кийин бал болуп калат экен. Эң арзан сатканда 400 сомдон сатылат экен. Эң арзан сатканда 3 жолу подряд 3 жолу түшүм алат экен дагы. Мына бир эле түбү 250-300 килога чейин ала берет экен да. Бул дагы 3/5 система менен отургузулат. 1 гектарына 660 көчөт батат да бул дагы. Мына алма, алмурут, анан бий алма 2/4 отургузулат. Калгандары баардыгы 3/5, бир эле жаңгак 4/8 отургузулат. Ушуну эсиңерден чыгарбаңыздар туугандар. Мына кандай куш көрүсүңөр. Менден мындай суроо элек. Азыр жеңилдетилген кредиттер берилип атпайбы азыр? Мал чарбасына эле дыйканчылыкка берип атат. Багбанчылыкка деп жазылган ишинен окубадым, укпадым да. Биз багбанчылыкка берилеби берилбейби? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Проект жазса болобу багбанчылыкка? Барбы ошондой? Микрофонду алып коюп эле сүйлөңүз. Улап экен? Эми угулуп атат. Анда башынан баштайын да. Олег. Айыл чарбасына кредит берилип атпайбы? Ооба. Ал дыйканчылык менен эле мал чарбасына жазылып атат да. Багбанчылык деген жери жок. Анан бул биринчи суроо. Багбанчылыкка берилеби берилбейби? Барбы жокпу? Экинчи суроо. Проект жазса болобу багбанчылыкка? Жери бар, түрдүү себептер менен биз жетише албайт да. Акчаларыбыз жетише албайт ошо эккен. Анан сиздин мен агрономубуздан консультация алдым эле да. Чалып. Мен алган жерим мындай шагал жер экен да. Мени эксем болот десем, жаңа түзүлөбү, башка эч нерсе болбойт деп да. Аны дагы мындай чукутуп, 1 квадрат метрин топурак салып, чтобы жана эккенде камыр күйүп калбасын. Анан кийин өсүп алгандан кийин ал 1 метр жерден кийин өсүп кетет деп да. Анан ошо эми бунда расход көбөйүп кетет, чукуш керек, топурак ташыш керек болуп кетет. Ошо проект кылса, жазса болобу, барбы ошондойлор? Бул эки суроо болчу да. Анан өрүктөрүңүз, мен өрүктү жактырдым эле да, бу жерде өрүк жакшы болот. Азыр сливаңызды айтып кеттиңиз, слива деле жакшы болот. Экөөнү басым кылсак, өрүгүңүздүн баасын көрдүм эле мен немеден, интернеттен $4.
Анын кеми барбы же ошо $4, анан доллар менен деп койсуз, сом болбойт деп. Муну бизде эми доллар айткан. Ал алайын десең аны дагы кымбат. Бизге огошуп турган. Көчөттүн өзүн кече эсептесек 350 сомго түшүп калат биздин көчөтүбүз. Şu sıralar, şunlarda çok meselesi. Қаларken birinci soğukta bağlantılı da süreçler var. Ayın bank benen байланышты oldu mu? Çok mentege bunları internetten onlayın dekanşlıklarda başörtüsüne baylanışlar var değil, yok değil. Deykançılıkta da var, Dekanşlıkta var. mal çarmığa da var, bağlançılıkta da var. Men bir 2 cumada olup kaldı, Ayın Bank'ın ökülümüne süreçken orun basardı. Arızlarda Allah tavsiye degen, oşonun negizinde siz Ayın Bank'a kayırsanız olur. SK Bank. Anan ekinçiden bağlançılıkta da proyektler var. Biz жақында siz жақсы білесіз 300 гектар бақты баштағанбыз. Бирок 300 гектардан 100 гектар ашығына су жетіп, қалғанына су жетпей қалған да. Быйылғы жылы өкмөттөн дагы долбоормен иштеп атабыз. Андан сырткары экология министрлиги тарабынан 100 гектарга Абдулла Ташевич айткандай 100 гектарға бөлөк дагы проект жасап атабыз. Жазды өрүк, жазды алма, слива, ушу 4 түрү боюнча. Быйыл Кудай буйруса 180 гектарга дагы суу чыгарып, ошол проектти баштайбыз. Кызыккан дыйкандар болсо, Достук айыл өкмөтү менен байланышып, арзулар жасага болот. Неме көчөттөрдүн баалары азыр чындыгында айтканда биз Бактөмөк деген фирма алып келип саттык да. Болгон аларга бир арзыган бир 20 сом, 30 сом акча калат. Тиякта өзү кымбат ал көчөттөр. Себебинде баягы бир көчөттү авторский кылып коюп, бир көчөткө мисалы үчүн рецепти же Golden Delicious Granny Smith'ти границадан алып өткөндө эле $1 алып өткөн. Мына ошондой ол төлөмдөрү көбөйүп кетип, ошо көчөттүн баасы ашып кетет. Болгондо балдары бир арзыган тыйынга иштеп атса, булардын негизги максаты азыр ошол элдерде ошол көрүнүлөрү бийликти дагы көрсөтүп, мына ушундай кылса болот деп туруп, анан көчөттүн баасын мына мен айткандай баягы өзүбүздүн инвитро лабораториясы менен, баардык жери менен, теплицасы менен сонун туруп ушул питомник жасашты. Ошо питомник болгондо ошондо көчөттүн баасы 80 сом, 70 сом болот. Анан ошондой кезде мына биздин бийлик уже түшүнүш керек да ошону. Болду эми мына ушул мал бага турган зонаны алмаштырыш керек. Кой бага турган зонаны алып бөлүш керек. Кой, мал, жылкы бага турган зона бөлөк болуш керек. Шамалды сайда мисалы үчүн мал бакчысынын деле кереги жок да. Бактылуу менен. Анан азыр 1 гектар бакты тосом десек, эң эле аз дегенде 100 000 сом акча кетет. Элестетип көрүңүздөр. Мына ушул жерде отургандар бардыгыбыз 1 гектардан жер тосуп турганбыз, ушул 20 миллион кетип калып койду. Элестетип көрүңүздөр, 20 миллионго өтө сом кылып туруп стационарный кылып туруп, мына бардык биздин малдарыбыз ошол жерде багыла турган бир сарай салып койсок болот деп. Азыр биз ушул жерде мына биздин бийликке жеткире албай турган бир сөздөрүбүз бар да. Мына ушул биздин жогорку кеңештин депутаты мына Замир таксырдын астында айтып алайлы да. Мына бизге бийлик азыр ушул учурда бизге бийлик посадочный материал менен обеспечить бериш керек бизге. Биз деген Туркиядан же Голландиядан же Польшадан алып келбешибиз керек. Себеби дегенде ал 1000 оно жакшы көчөт болгондо дагы реанирование деген бар да. Ушул жерде өзү өскөн, ушул жерден өзүнө эмени алган көчөт бул башкача болот да. Мына ошол бийлик биздин бийлигибиз бизди угуш керек. Азыр ар бир областка бирден ошондой инвитро лабораториясы менен көчөткана куруп бериш керек. Анан бийлик бизди угуп туруп, ар бир мисалы үчүн 1000 адамга
жоқ дегенде бірден агроном жасап қылып беришimiz, оқытып бериш керек та бізге. Бізде агроном жоқ, вообще агроном жоқ болып отыр азырча. Мына азыр ошол өзүнүн кесибин билген, ушунчалык мисалы үчүн жасап аткан ишинен бир мындай майнап чыгара ала турган агроном жоқ болуп отыр бизде. Мына Руслан бар, ошол Бактөөлөктө иштеген Руслан мисалы үчүн бардык тараптарды түшүнөт, бардык тамырларды түшүнөт, жерди түшүнөт. Мына ушундай адистен ар бир 1000 кишиге бирден болуш керек да. Мына агрономия, яна суу чыгарып берүү боюнча, чоң долбоорлорду иштеп чыгып эле ошонун аркасынан тынымсыз иштеш керек. Суу чыгарып берип эле элге узак мөөнөткө мына бак отургузууга берип, посадочный материал менен обеспечить этип койсо эле биздин элибиз өзүн-өзү багып, өзүбүз менен эле болуп, мына өнүгүп кетебиз биз Кыргызстан. Бизде азыр толук шарт турат да. Мына элестетип көрүңүз, азыр мен жылыга кайрак жериме будай эгип койдум, бардым, болбосо жок. Турам, киресин алам, бир тонна 200 будай чыгат, onu алып келем. Ташыганын, тегинин, ошондо барып кайра банкрот болуп каласың да. Мына ошо кайрак жериме, менин кайрак жерим онча деле мындай тип неме жерде эмес. Мисалы үчүн, ошол менин кайрак жериме суу чыгарса болот. Бир мисалы үчүн инженерлерди алып келип туруп, инженерный решение болот. Сону кылып туруп, 1 колено, 2 колено, 3 колено, 4 колено чыгарып туруп, мына ошол жерге биомембрана менен 6000, 7000, 10000, 15000 кубтук сууларды берип туруп, мына ошол менин кайрак жериме суу чыгарып берсе, мен ошол жерге слива эгип койсом, же бадам эгип койсом, жылына ошол жерден мен эң эле болгон дегенде миллион сом киреше көрүп турам да. Миллион сом. Ошол миллион сомдун 100 000 сомун мамлекетке берип турсам, эмне жаманбы? Туурабы? Мына Тажикстанга мен көп барамын. Мына согуш болгондон кийин эле барбай калдым. Ал жерде өтө күчтүү багбандар бар да, анан кийин алардын президентинин саясаты бар. Баг отургуз деген. Өзү колдойт ошону. Ар бир районда президенттин багы бар. 40 гектардан, 50 гектардан, 100 гектардан ар бир районда бар. Мына Ленинабадда 400 гектар президенттин багы бар да. Президенттин багы деп аталып койгон, багбандар полностью бар ошол жерде иштеп, жүзүм, хурма, анжир, бар жок бар да. Ошону президент өзү келип, кандай түшүм болду, эмне болду, кандай дарылардыңар, өзү как мисалы үчүн бакдават кылып жүрөт да ошол киши. Мына президенттин колдоосу менен боло турган иш, мына биздин дагы багбанчылыгыбызды Садыр Нуркожоевич кадимкидей эле мына мына айыл өкмөт, айыл башчы бардыгыңыздар ушу саясатты жүргүзгүлө. Мына бир көчөттү отургуздум, 500 сом акча кетти. Мына 3 жылдан кийин ол сага жыл сайын 500 сомдон берип атпайбы? Жыл сайын бир эле жолу 500 сом вложение кылып койдук. Мына 3-чү жылы 500 сом, 4-чү, 5-чи, 10-чу, 20-чы, 30-чу, 40-чы жылдагы не жыл сайын сага 500 сомдон эң кеми берип атпайбы? Мына бизде азыр каражыгач деген дарак бар, билесиңер, карасаң эле бар жок эле каражыгач да. Задан кандай немелерди эгип салганда, неме айласы жоктон ушундай эгилген да. Бул деген ошол союздун саясаты болгон экен да. Мына ушул каражыгачты эктирели, зараңды эктирели, булар эч качан бакты түшүнбөсүн, булар пактадан чыкпасын деген саясаты болгон да. А мына ошол эле кезде азыр эмне Молдавия, Украинанын бактарын көрсөңүздөр оозуңар ачылат да. Аларга башкача подход кылышкан да. Бизге мындай кылып берип турсун, булар алма чыгарсын, булар пакта чыгарсын деген да. Анан ошодон каражыгачты алып келип бизге отургуздура берген, баягы язды. Азыр болсо ошодон 20 миллион каражыгач бар экен да. Элестетип көрүңүз, 20 миллион каражыгач жыл сайын 20 килограммдан слива берсе бизге, же шиповник берсе, кандай дарамат көрүп турат элек? Туура ошон үчүн туугандарым, мына кимдин үйүндө тереги болсо, бака тереги, мырза тереги, мажрим талы, же баягындай чынары, же бир нерсе болсо, арчадан бөлөгүн бардыгын ала турган мезгил келди. Себебинен алар өзүнө зыянкеш чакырат да. Кадимкидей өзүнө зыянкеш топтоп, ошол жерде зыянкештин ясилиси болот дагы, анан шамал болушу менен эле биздин огородко түшөт дагы, бар жокту ошо тейп-тейпилер чыгарып жок кылып аткан ошолор да. Канча дары чачсаңар дагы олор жок болбойт. Себеби дегенде бул жерде Wi-Fi сыяктуу зыянкеш чачып турат да. Мына ушуну аны дүмүрү менен алыш керек. Эгерде аралап койсоңуздар, дүмүрү дагы 10 жыл силерге эмне зыян берип турат да. Мына ошону талды, мырза теректин, бака теректин жанындагы алмаларды карасаңыздар, кадимкидей өзүнүн качкан да ошо.
бака теректен качып өсөт. Себеби дегенде бул өзүнүн бир жыт жыгары турат да, жакынсыз. Корул деген айылга бардым алайда. Алма болбой калыптыр да. Алма өтө сонун болчу эле дейт. Анан жакшы анан багына чыгып, бардыгын багын бир сыйра карап чыксам, анан кийин сурадым да, алмага канча жыл болду? Алмага 40 жыл болуп калды, алды алмалар. Анан жакшы. Мынаны качан отургузганга десем, буну отургузганыбызга где-то бир 10 жылдан ашып калды дейт да. Баягы бака терек экип салдым да, бардык. Бака терек, бактардын бардыгын кысып коюп туруп дагы алмасы вообще түшүн бербей турган болуп калды. Анан айттым, мен сиздин проблемаларына бака терекке деп ошону азыр алып атчы. Алып, кайрадан багы жандана баштады да. Ошон үчүн туугандар, мына багбанчылык кылганда мунун илимин алыңыздар, илимин алып алып жасай турган болсоңуздар, силерге жеңил болот. Мына Борборозия балкандар биримдиги азыр Туркияга, анан ошол Кубанский университетке бала прием алып атабыз да. Мына Кубанский университетте стипендия берет экен, жатаканасы арзан экен. Анан именно плодовочной факультетке окутат экен. Ошол жерде азыр биздин 3-5 жердешибиз окутат экен. Ошонун 3-өө бүтүрүчү экен да. Азыр 17 бала керек экен Кыргызстандан. Эгерде кимдин баласы 11-дө бүтүп аткан болсо, ошол агрономияга окутам десе, мына мага байланыш кылган 0550 20 0007. Байланышсаңыздар, мен силердин балдарыңарды ошол жакка окууга жибергени жардам берем. Өзү ошол факультеттин ректору өзү келип, кече аябай сонун чогулуш болуп, Кара Суудагы ошол Короз Эрматов деген мектеп бар экен, ошол жерде бүтүрүүчүлөр менен жолугуштурдум да. Жолугуштуруп, өтө сонун условиялар бар экен. Институт где-то бир 70 гектарда жайланышып, институттун өзүнүн бардык спорт комплекстери бар экен, өзүнүн больницасы бар экен, поликлиникасы бар экен, бассейндери бар экен. Шарт аябай жакшы экен. Только окуйм деген бала керек экен. Анан проходной балдары дагы аз экен, проходной балдары. Аз экен да, көп мындай жогору эмес экен. Эгерде ким баласын окутам десе, же өзүм эле барып окуп келем десе, мына жаштар отурат. Келиңиздер жөнөтөлү. Барып окуп келиңиздер. Бир эле өзүңүздө аялыңызды деле ээрчитип ал деле окуп келсин. Плодовочной бул азыр тармак мындан бияка эми өнүгөт. Мисалы үчүн мени бардыгы билет, бир эле жолу бакка барып туруп, четинде туруп эле, багын карап туруп эле, тузу кам экен деп 10 000 сомдон алып коем. Имеет право. Жок. Кубанский. Краснодарский крайда. 4 жыл окуйсуз. 4 жыл. Ким барып окуп келем десе, келиңиздер. Балдарыңарды жөнөткүлө. Барат, келет өтө чоң адис болуп келет. Мына ушул Шамалды сайдагы бактарды бардыгын тейлей турган болуп калат да. Барбы балдар? Давайте байланыш кылат. Замир 17 бала жөнөттүк. Жатакана бар. Платный 1000 рубль экен. 1000 рубль. Арзан да. Ошол үйүңдө деле жеген тамакты ошол жака берип бересиң. Балаң ошол жакта окуй берет. Болгон тамагын карап койсоң керек экен да, болду. Тамак. Анан ал жерде столовойлар өтө арзан экен. Столовойдо тамактаныз өтө арзан экен да. Өзүнүн студенческий столовой бар экен. Ким баламын окутамын, анан кийин жок, мен баламы агроинженер кылып окутамын десеңиздер, Измирде мен балам окуп атат ошол факультетте азыр. Именно плодовочный окуп атат Измирде агроинженерияга. Келсе көчөт жасайт да. Кадимкидей эле ошол инвентура лабораторияда туруп алып туруп, ошол эмени көчөткананы башкарат. Ошону жасатат. Ошо ким баласын Измирге окутам десе, келиңиздер, аны да уюштуруп берели. Өтө сонун кесип бул. Барат, окуп келет. Анан мына ушул жерде багбанчылыкты полностью ойлоп берет. Эме Закиржан бияка чыксаң экен. Мына жигиттин аты Закиржан. Мына ушул жердеги көп багбандар тааныса керек. Бул жигит мына ушул Кыргызстан боюнча эң ведущий адистердин бири. Мына 10 жылдан бери, 20 жылдан бери түшүмгө кирбеген кокон келес бактарды барып, түндүккө барып оңдоп келип аткан бала ушул. Туугандарды ушул жигит өзү нокендик болот, сакалдыдан.
Эгерде силерге мисалы үчүн биз алыспыз да Ошто же Бишкекте болуп калсам, мына ушул Закиржандын номерин жазгыла. Номерди бер. Жазгыла. Консультация өзү жасап, бактарды дагы өзү отургузуп, бригадасы менен келип. 0779 774 775 0779 774 775 eкен. Өзү келип, жерди көрүп, жердин анализин алып, схемасын түзүп, жердин ландшафтына карап туруп, көбүрөөк көчөт бата турган кылып эсептеп чыгарып, көчөттөрдү отургузуп, полностью өзү консультация кылып, анан кийин обрезкасын да жасап берип турат да. Түшүнүңөрбү? Бул силерге ушу бак жасай турган болсоңуздар, мына алдыңардагы бош лелинде чөткө кылып жасап берип. Суроолор жок, болду? Каражат боюнча сиздерден сиз айткандай Өзбекстан алып келишиңер жакшы деген. Жакшы болбойт да. Ошол арасында каражатты экип эле түшө берет го бизде. Түшкө эч болбойт да. Каражатты туугандар, мына азыр бүчүр ойгонду, бул жерде эми 1% медный купороз чачып коюлган. Медосодержащий бардык препараттар менен обработка кылсаңыздар болот да. Обработка кылып койгула, ошол дагы мына бир 30-40% зыянкечтен кутулуп турат. Анан туугандар, мына ушул жерде бир баягындай эрмен деген чөп барбы силерде да? Эрмен, шубак барбы? Шубак, кекире деген эң жаман көргөн чөптөрүбүз да. Бирок мына ошолдон 1 килограмм эрменди же шубакты же 1 килограмм кекирени 10 литр сууга кайнатып туруп эле жанагы чөбү менен калтырып коесуңар, 3-4 күндөн кийин мардилден чыгарып туруп ошол сливага, ошол өрүккө курт түшкөн бардык алмаларга чача бересиңер. Каждый 15 күндө обработка кылып турсаңыздар, бир дагы курт жолобойт. Чередовать этиш керек. Мына эрменин бардыгыбыз жаман көрөбүз, жогото албай жүрөбүз го. А бул болсо эмне көрсөт, бул да пайдасы бар экен да. Бул зыянкечтер. Помидор орса, капуста орса, болгарский перец, бардык патчасына боло берет. Анан ачук калемпир. Ачук калемпирди 1 килограмм ачук калемпирди 10 литр сууга жимитип коесуңар. 10 күндөн кийин жанагы аралаштырып, жанагыдан 1 литр алып туруп, бир коюу бир масса болот да. 1 литр алып туруп, немеден өткөрүп, тетиге. Мардилден өткөрүп, 10 литр сууга кошуп туруп, ошонун дагы бардык бактараптарга и өсүмдүктөргө чача бересиздер. Зыянкечтердин бардыгын түрү менен күрөшө алат. Анарга да болот. Анарга дагы, алмага дагы бардыгын чача бересиздер. Транспортировка аналарында каттуулугу кандай? Биз ошону эксек. Кайсы өрүктө биринчи прицелары? Бизге эгилеп туруп бердиңиз го. 5 майда Вкусовой кандай? Вкусовой дагы жакшы. Анан кийин өзү эрте бышкан менен көп деле вкус болбойт, түз болот да. Оптум кетет жашылча биринчи жаңылык деп жейбек да булчу. Анан мындай халил оглудай баягы бал болуп калбайт да. Вкусу бар, бирок баягындай мындай кандай өрүк же баягындай мирзан жалил же неме баягындай ширин абрикоско окшош болбойт да баары. Баягы жаңылык болгондугу үчүн бул деген вкусуна эмес, цветине кетет да. Ezilip ketпейби? Ezilбейт, каттуу, жакшы, транспортировкага жакшы. Анан эртерээк үзүлөт, рефке эрте үзүлөт. Мисалы үчүн кичине кызыл жүгүрдүбү, рефке үзүп бере бересиңер, рефрижератордо барынча бышып калат. Баягы аркасындагы баягы эмеси менен өзөгүндөгү сок ичине краскасын берип бышырып коет да. Сабагы мененби? Сабагы менен бышып калат. Бизге жана жүзүн жөнүндө консультация берсең, немеге кургатат турган жана кишмиш деп бар. Ошо соттор менен керек бизге да кургатып неметкен. Кийин жана слива жөнүндө айтып кеттиңиз. Бизде мен да жакшы түшүнбөй калдым. Слива менен бизде кайналы бөлөк да, кайналы жана кургатылат. Сливаны да кургата турган түрү барбы? Бизде слива чоголок болот, ал кургатылбайт. Түшүндүм. Кайналы бизде курт түшүп кетет да, кайналы. Курт түшпөй турган ысык жерге кайналы. Курт бардык жерде түшөт курт. Assalomu alaykum. Men o'zim Yusuf Zakirjon, agronom konsultant, Жети область bo'yicha.
Aytып өтөйүн силерге. Сливанын кайнауынын экөөнүн разницасы бар. Мисалы үчүн слива кайнауын сиз как кыла албай курт түшкө деп атасыз. Ал боюнча мен сизге толук маалымат айтып өтөйүн. Ошол курт түшкөнүн себеби бул деңиз деңгээлинен климат жогору канча, деңиз деңгээли канча градуста жетиш керек. Ошонусун көзөмөлдөн биринчи. Мисалы үчүн ушул Шамал Сай менен Кызыл Жардын климаты өзгөчө. Экиге бөлүнөт. Шамал Сай 540 метр бийиктикте деңиз деңгээлдикте болуп турган болсо, Кызыл Жардыкы 400 метр бийиктикте. Разница экөөнүкү 140 метр болуп ошондо. Ошонусуна энди аксыныкын ала турган болсок, аксыда слива жакшы өтүп жакшы болот. Эмне дегенде ал жерде 35 градустан жогору көтөрүлбөйт температура. 35 градуска чейинки жерде слива кайнаулар өтө жакшы болот. Сапаттуулугуна берет. Ошол себептен бул слива кайнауларга курт түшөт. Жылуу жерде. Ошондуктан климатты көзөмөлдөш керек. Демели, слива боюнча мына Өзбекстанда деле слива бар да. Бизден ысык. Бизден да ысык жерлери бар. Сливанын жашынан анан ошолор кургатып, ошол кайнаулуу деп орусчасы слива деп коет да. Орустар баардыгы ошол кайнауларды слива дейт. Кайнаулунун өзү немеси сорттору бөлүнөт да. Сиз айткан лета кургабайт. Летаны же варенье кыласыз, же жем кыласыз, же компот кыласыз, ошентип иштетесиз да. А мына стенлер деген бул именно кургай турган сорт да. Кургай турган кайноо. Анан онда мына ким бак отургузам деген адам болгондон кийин средства защитаны үйрөнүш керек да. Азыр бир эле нерсени айтып берейин силерге. Силер баардыгыңыздар бак отургузсаңыздар билесиздер. Мына бутактын учуна катар болуп кызыл болуп отурган билесиңер э? Анан колуң менен сыдырсаң эмне болот? Колуң кам болот да. Ошол кровяная тля деп коет да. Жанагы кровяная тляны бутакты кыркып туруп, баягы скор, кара, тайфуга аралаштырып туруп, үчөңдөй. Анан ошого чөктүрүп койсоң өлбөйт да. Себеби дегенде баягы оболочкасы 1 миллиграмм эч нерсе киргизбейт. Бутакка минип алат дагы, үстүнө уя жасап алып, ошонун ичинде жашай берет. Аны өлтүрүш ала албайт, эч нерсе ала албайт. Мисалы бир бакка $1 миллион дары алып келип часаң дагы ал өлбөйт. Аны эмне алат? Туура? Аны илим алат да. Илим менен алат. Мына азыр департамент органического хозяйства деген бар. Мына ошол филиалы Жалал-Абадта бар да. Мына ошол жерге барсаңыздар, Жалал-Абадта Апеллинус, Амблисиус, Габрабракан, Трихограмма, Златогласка деген 5 чымын бар да. 5 чымынды өзүнүн фазасында койсоңуз, силерге келген бардык зыянкечтер, бизге билинбеген 800 зыянкечтин эмне? Личинкалары менен, өзү менен, бардыгы менен тукумдар менен күрөшө алат да ушулар. Мына азыр ошол кровяная тляга Апеллинусту алып келип туруп эле болгон эмне? Бир Апеллинустун чуугу 15 сом да. Чуугун алып келип туруп эле ошол жерге багыңыздын четине эле коюп койсоңуз, баягы кровяная тляны бардыгын кырып жок кылат да 1000 жылга жоголуп кетет ошол жерде. Бир 15 сом менен чечип коесуз проблемаңызды. Бул илим да, муну илимди алыш керек. Азыр силер зыянкеч менен күрөшөм деп атасыңар, силердин күрөшкөнүңөрдү мен билемин. Же скор себесиңер, же тайфы себесиңер, же каратты урасаңар алып келип, нормасынан 3 эсе туруп. Ал деген наркоман болуп калат, болду. Зыян өлбөйт. Буну түбү менен жок кылыш үчүн мына именно ушул энтомофаг, энтомология илиминен бир раздел бар, энтомофаг деп. Ошону үйрөнүш керек. Окуп кадимкидей үйрөнүп, мына кайсы зыянкеч тийип атасыз, ошол лупасын коюп, карап туруп, плодожорка тийиптер. Мынанда болсо совка келиптир. Мына болсо муштечный раса келиптир. Мына мындай болуптур деп туруп, баардыгын өзүнүн определять этип, кайсы күнү бул бала тууйт, кайсы күнү бул тойго барат дегенде, кайсы күнү бул эрге киет дегенде фазасын билип туруп, анан ошол биздин чымындарды алып келип туруп, баягы мен айткан, бирден коюп өзүнүн фазасында койсоңуздар, бир дагы зыянкеч жок болот да, бир дагы зыянкеч таппайсыңар да. Керек болсо колорадский жуктун өзүнүн фазасын таап туруп, ошо габрабракын коюп койсок, чукуп кирип туруп, жердин ичинен таап туруп, ошонун тууган балдарын баардыгын жайлап жейт. Даже колорадский жукту алып коет.
Onun ilimini alışıyoruz gerek de biz үйрөнгөнгө ұмтылмайлы біз деген баяғы решение ең жеңіл жолын іздейміз да. Не қылыш керек деді, бардыңар ошол ответственностьті өзүңөрдөн ыргытканда аракет кыласыңар да, карап туруп жоошурагына барасыңар, агроаптекага барасыңар. Мындай болуп атат десек, ол не? Сода кылыш керек да. Карап көрөт, кандай нерсе крокодил десең, мына крокодилди мына өлтүрөт деп бирдемени берет, алып келип себесин, вроде успокаивать этет. Кайра эле карасаң, крокодилдин тиши онун sonra эки эсе чоң болот дагы кайра чыгып дагы жей баштайт. Башың бармайсың. Бунун решениясы жеңил. Баягы чымындардын баалары 150 сом, 65 сом. Общий ошол органикадан туруп жерде дарылаган болгону эмне 1000 сомго жетпеген акча келет да. Мына ушул илимди алгыла, курттан кутуласыңар, зыянкечтен бардыгынан кутуласыңар. Мына азыр вишневая муха деген бала бар. Жердеги чилесине эккендер ону менен сөзсүз жолугушасыңар. Мына ошол вишневая муханы мына гүл дегенде вишневая муха гүлгө келип баласын таштайт. Анан кийин кошо түйүлдүк менен түйүлөт дагы ошонун ичинде калып кетет баягы. Личинкасы. Анан кийин ого шире кийген балдардан баягы личинке ойгонот дагы, анан кийин ичинен жеп баштайт. Черешняны. Onun için ne kılış gerek? Gülдөген малда өзүнүн чымыны бар. Алып келип коюп койсоң, гүлгө кирип кетип аткан жеринен шак кармайтагы жей келет баягы. Баягы ушунчалык трагономический эме менен мисалы үчүн баягы жерде 1000 осуп алып келип кое турган болсо, 5-6 күндөн кийин баягы жерде 10 миллион болуп кетет экен. Бар жокто топтоп 1 гектар жерге бир эле мындай конвертте келет. Же болсо мындай чууп болот да. Мына ушул илимди алдыга деп атабыз да, биз ушул илимди үйрөнсөңөр, зыянкечтен да коркпойсуңар, тетиги илдеттен да коркпойсуңар, баягы биздин айткан илимди айтсаңыздар, сатыштан да башыңар ооруйт да. Сатыштан да. Мына эми дыйкан азыр ушул маселелердин баардыгын мына бул айыл чарба жаныбар министрлик чечиш керек эле да. Ол не кылып жүрөт? Азыр арзан солярка издеп атабы, же азот издеп жүрөбү арзаныраак, алып келип коммерция кылып берейин деп, же будай алып келем деп атабы. Ол киши тынымсыз келип алып, мен ордумда ошол жерде айтыш керек эле да. Мынтип дарыле, мынандай кылгыла, мынаны отургузгула, мынандай. Ол акыра кызмат көрсөтүш керек да. 11 000 адам 3 канча миллиард сомду алат экен, бирок айыл чарбага тегиле пайдасы тийбейт да ошолордун. Ушунусу өкүнүчтүү болуп атат да. Ушунусу өкүнүчтүү. Айыл чарба министрлигине азыр реформа жасап туруп, бир түзүгүрөөк бир жол таап туруп, ушул ачыш керек. Мына ушул айылда, мына Шамалды сайда канча миң эме бар, дыйкан бар. Мына ушул дыйкандарга ушул жерге бир ТЭЦ ачыш керек. ТЭЦ. Акимчиликке барсаң, акимчиликте 150 кабинет бар. Кимиси эмне иш кылганын түшүнбөйсүң. Мына ошол 150 кабинетте ар биринде бирден агроном отуруш керек. Бирөөсү өрүктү билиш керек, бирөөсү алманы, бирөөсү келести, бирөө помидорду, бирөө деме. Мына биз көп болсо бир 30 наименование эме отурсаңыз да туруп, сабыз, пияз, картишка, болгарский, ошондой мындай бир 10 та болсун. Анан кийин эмне 10 түр дарак болсун. 20 агроном ошо только алма менен бирөөсү заниматься керек, бирөө класс менен. Бирөө ошондой агрономдорду окутушубуз керек да. А бизде Скрябинада общий агрономияны окутуп коет, мал палы менен коюштур. Баягы окуп бүткөндөн кийин башы айланып иш менен түшүнбөйт. Же картишканы билбейт, же сабызды түшүнбөйт. Канча бала келди бизге? Кел, бир нерсени билесиңби? Отургузуп алып туруп, бир нерсени сурасаң эч нерсе билбейт. Өзүнүн кесиби боюнча 0 да. Мына билбейм азыр. Мына баягы бюджет контрактный обучениеде совсем 0 экен. Даже сабакка келбейт. Мына ушинтип окутуп аткан балдар анан кантип кадр болот? Олар келип эле эптеп бир жерден кызарган жерди чулап качырып эле ушинтип тирлик кылам деген адамдарды чыгарып атабыз да биз. Чыныгы адис жок болуп атат бизде. Вот ушунусу өкүнүчтүү болуп атат. Суроо берсек болобу? Керек. Бакталап жакшы өткөрүп атканыңызчы, бирок ушу оштода элдердин тебеңер, кырчыктан жериңер. Ошону бизге барып ошого барып кыйын да, узакта 200 километр. Эми ошону ушул Мокер районуна ушул жакыныраак жерге алып келиш керек да, себеп дегенде сиз жана миң жанагы укандан бир көргөн жакшы дейт го. Ошол жанагы көчөттү бизге окшогон кызыккандар эгиш керек. Анан сиз айткандай 2-3 жылдан кийин жанагы өмөсүн көрүш керек. Анан кийин жанагы көз менен
жанагы реклама жакшы да. Анан биз өзүбүз биздин климатка кандай туура келет ал көчөттөр. Аны ошону анан көргөндөн кийин бул жерде оңой эмес жер бар. Азыр мынакей мен жаңылбасам 2018-де 3 жыл рұқсат берген туурабы? 3 жерлер деген толтура азырчы. Азыр анан ошону көрүп, эгер сиз айткандай чындап эле бир 2 жыл 3 жылда жакшы бир прибыль алып келсе, жакшы бир эмне алып келе болсо, анан биздин эмеде миңдеген гектар жерлер жанагы сиз айткан жанагы ошо полкарбик көчөттөр эгилиши мүмкүн да. Бирок аны бир ушул жака жакыныраак жерге алып келиш керек көчөттөрдүн өзүнчү. Анан кийин биз мындай бир кызыгышып ошону алып эгишибиз мүмкүн да. Ошонун үстүнө бир эме алсак болобу? Мындай жакыныраак жерге алып келсек болобу ошто? Туура айткансаң, мына адам эки адам кучакташыш үчүн бети да кучакташ керек да. Мен кучактайм, эмне деп атам, сен кучакташып кетесиң. Жардам берди да мага. Жерде холодильник таптыла. Мына мисалы Баткенде үч коргондо бакка кызыгаттагы тажигиле балдар холодильникти таап, бир КАМАЗ көчөтүбүздү апарып өздөрү сатышып, мына биз жөнүндө отурабыз. Олар тажикте сүйлөшүүдө тажикчеде сода болмоду. Тыным жок өтүп атат. Мына ошол уюштурдук да. Мисалы үчүн биз ош менен Бишкекке билебиз. Олар айтты, Абдулла ака, жерде бакта аябай жакшы көрүшөт, жакшы отургузушат, эмне бизге көчөт айтып бериңиз, балдарыбызга айтып, биз холодильникти уюштуруп берели деди. Хорошо деди, холодильникти уюштуруп биз көчөт салып бердик, азыр сода болду. Кана эми ушул Шамалдын сайдан бир азамат чыгып, эмнеде бир холодильник бар, келгиле ушул жерде көчөт салгыла десе, мен азыр салайын дедим балдарга. Салгыла деп 10 миң көчөт алып келип, ошо холодильникке салгыла. Бул маселе жок. Biz sizler жактан инициативаларды ушундай биз өткөзүп алып, сиздер кармап айтасыңар да. Холодильник кылам десеңиз менде жер бар. Ачып коюңуз. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizni doimo Facebook'da ko'ramiz. Ma'lumotlar yashamasa degan zam bo'lasizlar. Buni ko'chatingiz despa, men sizga 2-3 kun burun ko'chatingizni olib kelganda, janaqa boshqa ellararo xalatlarga bor. O'sha yerdan men savdol bilan qongilar olib kelgan. Almaqda shu 3 so'mdan olib kelganda, 3 so'mdan ko'chat olishmaydi-da, bu yerda 70 so'm, 100 so'm shunday olsa. O'sha ko'chatni egerde ko'radigan qolmasa, vaqt meni orqasiga yetkanda, uni ko'chat savdolda 10 ko'chat qo'yganlar. O'sha polkar ko'chat. Qanday rezultat bo'ldi? Savdolda shu chiqargandan 2 yilda sразу bo'ldi, 2-yili. 2-yili pishqandada meni pishqanimday fotodan ko'rib qoldim. Shu pishqanni sразу bardim. Teri o'tirib apam javob tashlabdi-da. Shunda yaxshi bo'ldi. Biroq kongressiya buyuk bo'ldi. Buyuk kongressiya bo'ldi. Demesi drop boy polkar degan bilan boyda o'ta qisqa emas, chaqmoq qo'yib, demesi yaxshi bo'ladi-da. 4 metr bo'ldi-da. 4 metrden aşkandan keyin bayağını kavuralım koyuşun gerek. Uçun kırık koy. Öte soto ofisine işlevesin. Soto gerek yok. Sana otun gerek yok. Sana meme gerek. Şunu üstürmeşin gerek. Burun koyuşun gerek. Bir ömür köçet versek 5 yıldan beri tutaylayken oradan tokoy oluyor. Yani niye bunlar? Ben sevdi kutu oturamam. Tamam. 40 tane jostka kırıp yemek kadar büyük düşünmek gerek. Hoşlan olsun. Olmasın tuta da 5 yıl tuta oldu. Ana tuta perdegide sağlık oldu. Düşünüm aldı. Rahmat ben buna bareken barıp görseniz olur. Ben giderseniz şaptalı bareken. Biz sizden Allah'ım gelin. Ben de arada Kalatmış. verin size. Sonra içine direkt koydum da. Ne kullanır. Ne de devam edecek şöyle yemeğe deşeceğimiz hükümette. İşte bana da şöyle resim çalışıyor. Çağlar birinci olağımız. Onda dediğiniz gibi maddeler böyle üstünde bir tertip var böyle. Anamda bu çıktık önemli öğrenmek kaldı. Anamda şu imar nereden 14 getirdi. Eğil olalım. Eğil olalım dediler bu var. Midem vardı. Ana men bir hafta kadar 7 yıl oldu. Babamla dikkatim. Ayakta iyi bir var. Böyle de biraz. Yine şu redüksiyondan yaptım var. Annem de kullanır. Dinde bunu dağıttık atlam. Dağıttık şu dinde giderken ekliğini vakti olan o dinde olanlar.
хижрат деп кетті, қамысында Меккеден дин шықпағанда хижрат деп кетті. Нусрат деп кетті, мына бұлар хижрат болып келді да. Енді біз Нусратты тозалаш керек болғандар. Ана бұл бөгет. Осында бізден әрекет қосып. Қазір егер үшелен байлар көп, улақ чағып атады, той жығып атады, немені қойып, ошының өзіне қалып болса, неме қылса болады да, бұлар әкеп береді. Ана мына қымбат атаса, арзан тұзаттарды айтты, арзан болу үшін өз үстен ұшыр шетті. Дағы ошақтан келгенде бұяққа кинемат көбінше де анша уақыт берді да, өшетпен сүріншім емеді. Ана мына мал жерін айтып қойын да, мына сайызлауында bir kilo juva bezga 365 dan to'lash uchun men zaten ko'rsam jam bo'ldi plan bu shuni to'pkani ko'pirish dan net topshirib 365 dan to'lash uchun 100 kilogramni 41 kilo chiqadi o'shanda 8 so'm boylanchi uchun amiya sakamatni olgan 10 so'm bo'lishi uchun mamlakat boshida 165 dan tashkil etganlar boshqa 165 dan satib 3 qator bo'lgan bizning aytganda bir o'shanda 8 so'mni mamlakat tatasa bargan 8 so'm aşırı hozir malga chiqib tatasa bermaydi hozir mal to'shchi bo'ladi to'g'andir Roşan'ın gördüğünde mal bolosu tuğandır. Yani sunuşumda deputatta bu vatat başka bu vatat hem ayta bilmem. Ya uylavanız göz yaman, aytkan söz yaman da koydu. Yaman görmüyor öyle. Mal ne çok taptı aytıyor. Malın başında tutup ağzına katastrof okutatı, kuraştır okutatı. Buna 2 yıldan beri öte ısıp etti. Kanca çölde soğuvatı koşak bir yakıt tutkuladı. Tekinde ne kadar bakka ötmey duran bolsak, kıyamet bolu baktık degen. Mal bak degen emez, köprü sal degen emez. Birden sakın degen emez. Akıl bu kıyamet baktık degen. Mına şu akıttaşı. Baktın özü jaltırağı sarı ağzı bakta kırıp duradı. Eğer bakta kırıp 2 oğul 3'te bolsa jaltırağına kıçkıdep duradi. Kıçkıdep bazar qayerda var? Sata turgan. Eşini sapetdi. Demoqqa ko'rsa men 10 sekund o'lib qoladi to'g'ri. O'shaning uchun vaqti keldi. Ya bu yaxshi aytgan bo'lsa, shuni men o'g'lim aytadi deb da'vatga chiqsam aytmoqda. Ya hurmatlı jerdeshler, so'rovlar ko'p bo'lsa, so'rovlar chiqib qolmaydi. Abdulla Tashvichga cho'ng rahmat. Ancha vaqt bo'yicha men Abdulla Tashvichga doim aytaman, Qirg'izistonda birinchi yo'l Abdulla Tashvich da'vat bo'yicha ba'zi Qirg'iziston ba'zi oblastlarida meni qilyapti. Üzüm görürsüzde kalırsa. Abdulla Tashvich ideyasını biz daha vakti başlağımız uçururlar. Akırına çağımız görürse. Sandan sapat koç gerek. Azı kıyal ayıp etme o. Biz Cenab-ı onun köçetlerine sadıklı sertifikatı var köçetlerine ölçü gerekten. Şunun için Kuday görürse жақсы проектlerin işte olduk biz daha. Ayça'da ministerliğinden dağıttığımız işti başladık. Bu yıl yazda Cumhur Kengiş'te Abdulla Tashvich bарлық hükümet müşelerinin ministerlikleri çağırıp tapşırmalarını verip talaplarını koyup bu da böylese bu yıl жақсы bulup degen жақсы niyetleriz жақсы dolgorlarını beriş alıp baratağımız sizlerden çağırağımız bizden İmanlı fraksiyasının lideri Nurjit Qadırбекович şol Abdulla Tashvich'in demilgesi менен Жакшы Кыргызстан деген долбоормен акция жүргүзүп Кыргызстандын барлык жерлеринде биз bir adamdan bir köçöt деген акция жүргүзүп атабыз. Жылышпа Кудай буйрса Abdulla Tashvich'ке чоң рахмат. Кудай денсаулык берсин. İşlerinize ilgili öte çoğu meylet oldu. Şu meyletleriniz kayıt tutuyorlar. Jerdeshler barlığına rahmata. Bugün bayramın arabasından vakfına bölüp gelip o ejikilere oturup ejikilerin bayramın içinde toplu tutayız. Densoğuk olma, orma olan barlığını görüştüğüm için rahmata. Sizge de rahmatda bir birliktegiler aralashmayapti. Deputat ekas член teatro otursanlar deb o'tiribdi. Hükümetin işlerinin fikirlerini kızıp jirim görçü. Bunda aksadan solat grant var, başka var, asot meni kuvvetat sözüşçü. Bunda siz kança meni korona otat görüyorlar. Benim Afakal çınında şu Abdulla Tashvich'e kişine yardım teyip kalsın, sevip olup kalayım. Baldarda suranıp, çakırıp,
дыйкандарды чакырып, бүгүнкү иш-чарага катышууга берип, өзүм да бир жакшы гана катышайын деп келдим. Ушул жанагы жалгыздаrak бак болбойт дейт. Жалгыздартан чаң чыкпайт дейт, туурабы? Ошон үчүн баардык биргеликте, ынтымакта, биримдикте чогулуп, ушул Абдулла Тайшевке дагы жөөлөк таяк болойлу баардыгыбыз. Ушул бак даабатта кичине болсо дагы кабыл кошойлу. Баардыгына рахмат. Ошондо мына ушул Замир элине чоң рахмат. Мына ушул биздин делегебизди колдоп, ушул жерге 300 гектар жерге ушул бак баштады да. Ар бир айыл өкмөт ушундай жумуш жасаса элестетпедим. Bizde kança ayı var? 2000 ayı var. 2000 ayında 300 hektardan bak olup durgan olsa bizde Malawi Kazak'tayız. Ne 5-6 kızlarla ne Afrika'dan bir 30-40 ese büyük etmekte. Malawi Kazak bu elin salmatlığı, elin aylığı bu Malawi Kazak. Her birimiz özümüzün uçaklıktan baktık olaydı. Zamir'e çoğun rakam. Özümün aylı ökmek olduğundan geçen rezultat jasaklarında. Bardır aylı ökmekten şuradan örnek alıp şundan bak jasaklar. Bravo. Sizge çok rahmat. Kuday razı olsun. Yok, ben kişine ait koyun dedim öyle mi? Assalamualaikum vatandaşı. Hoş geldiniz. Biz 5-6 yıl bolda bizim ölüp etkenimiz göçe. Anam buldu Ruslan bana süleşip, barıp cana Tritsa degen ölüpten aldık. 390 köşet. Al kız almak ettik. İkinci yılı mümür girelim dediler. Bu yine de mümür girelim de gülleyin özlerinde. Bunun aytkan sebebi ne? Şu tol kendik şu sallan sapaklı ölçüke ekenler. Şu bu yine de yüce ağda canımkine birkilerden aşık beni tutan mümürler var. Ruslan 40 yılda da gindikten kılıpça. Boşundan da bu yıl böyle canımkilerden diretle canımkilerden ayakta Tritsa ölügü Yengili ağız vergeni 30 kilogram. Bir hektardan 660'da 30'a göğüt boyunca $4 göğütülür. Onlar akvameden 30 yılda alamaydı ona düşüm olasılar. Şunu tasarıyor, bu bir ulaşları hazır. Bizimki konteyner açış şimdi buna magazin işletişin 1 milyon son parasını getiriyorsunuz. Baktırsam koysanız da hiç kanday ne maşakatı yok öyle. Жақсы оқып қылсаңыздар болады. Бардыңыздарды бабы толысына шақырамыз. Мамажанға бардыңыз алыс болады да. Замир. Үшін нәрсен мен қолдап шаматшай шаршасында мен холодильник мен ашып берсем жақсы болады да. Қанша елдер алыс болады, бірақ жол алыс болып ала албай жатыр. Ошол жақтан. Жақсы ұсыныс берді да. Эми мақтанбайды. Бұл бойынша шалбар оқамыз. Şu gelecek yılda 24 yılda şu холодильник деген жақсы ойып. Айсаның министрлігіменен, экология министрлігіменен çok dolguların içinde otamaz. Gelecek yılda ayıp otamaz. Assalamu alaikum. Abdullah Taşiyevich, Zamir Üşaliyevича. Ben просто разышылық bildirip koyun dedim. Ташкент шаарынын кеңешинин депутатымын, Отунчиев Талайнурат разышылык билдирип койдум сизге. Сандан сапатка өтүп, мына бакты өрчүтүп, сизди мен Facebook'tan көрөм да. Facebook'tan сизге катталганмын. Ошол жерде сиздин баягы сунуштарыңызды эменин Замирбек Дүйшалиевич айтып кетти, жогорку кеңеште да мен сиздин баягы барып катышканыңызды көрдүм. Аябай ыраазы болдум да. Ошо мындай сизге ыраазычылык айтып кетейин дедим. Ана жанагы холодильник тапкыла дедиңиз, биз эми как депутат катары шаардын башчысы менен сүйлөшүп, мына жерге бир аракет кылайлы. Холодильник тапканда мына аябай бизге бир туура келди да, ошону эсеп жакшы. Ошону аракет кылалы. Рахмат сизге, ыраазы. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Жакшы демилгени көрбөдүңөр. Президентибиздин колдоп атат. Быйылкы жыл жашыл мурас жылдығы жарыяланды, бирок мен ойлойм, бир эле быйылкы жыл менен чектелбей, мына айтканда для отчетности, для статистикада негизинен ар бир жылы экологияга, жашылдандырууга, жемишке көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да, мына демилге токтолуш керек. Ошол дагы бир жолу рахматын айткым келет. Ишиңер ийгиликтер болсун, аракетиңер жемиштүү болсун. Анан ошол күндөн пайдаланып, ушул жерде мына өкмөттүн өкүлдөрү турат.
жашоочу турат ынтымактыкка ишенмасак 20 жылдык кызыл жакшыда болушун. Мындай болуп атат да, жылы эле эрте жашта биз демилгенди көтөрүп коюп, жаш көчөттөрдө отургузуш керек деп демилгенди көтөрөбүз дагы, дайра жанагындай статистика катары отургузулат дагы, ага эч ким көңүл бурбайт, же болбосо дагы отургузулган көчөткө башка бирөөлөр мындай күйбөй, кайдыгерлик мамиле менен вроде отургузулат дагы, бирок жылдын жыйынтыгы боюнча башка эчкиси жок да. Курап кетет, же болбосо бирөөлөрдүн колунан жулуп сындырып кетет да. Кайрып атканын багынага, кайдыгерлик мамиле кылбай, кайсы бир көчөдө, кайсы бир айылда отургузулган көчөттөр болсо, бул мен өз колум менен отургуздум дегендей мамиле кылып туруп, башка бирөөлөр иштеп шок кылып атса, башка бирөөлөрдө бир кичине бир кемиштер болуп атса, тартынбай эле каторга айтыш керек. Мындай кылып, кимде кылып. Күндөн жылдан жылга жаш көчөттөрдү көбөйтсөк, бул жерде бир эле материалдык пайда эмес, биякта экологиялык пайдасы да бар да. Ушундай мисалы Шамазан өзүндө эле бактарыктарга бир 50 жыл 60 жыл болуп кетти, уже кээ бирлери түп тамырынан уже чирий баштады, карылыкка жетти. Ушунун баарын айткандай жаңылатыш керек. Жакшытагай демилгелердин негизинде бир жерде сөз менен калып кетпей, баарынан ыстыранып кетет элем. Şu demilgeni жакшытыкка туруп, колго алып туруп, будан ары улантып кетели. Анан сиздерге рахмат, Замир Душалиевич, Адыл Ташевич, жакшы демилгендерге келип жакшытыкка өзүңөрдүн жолуңарды көрсөтүп кеттиңер. Ичине жумуштарга байланыштуу саат кечерээк келип калдым. Бирок мен ойлойм, өз негизинде жакшы демилге да, буну колдоп кетиш керек. Рахмат сиздерге. Рахмат, Анар Алтыралиевич, жакшы калып кеткен айттыңыз. Bağ oturguzgan жақсы. Мен барлығын айтып отырмын. Айда көтерген айтып. Bağ oturguzaylı, аршы oturguzaylı тұрам. Мен de өзім салым ап келейін, сосын егіш керек. Қоғамшылықтан кіріш керек те бұған. Bir el айда өтті же болмаса жетекшіні қарап отырмастан барлық жаққа тұрмақ кіріш керек те. Барлық осы. Әрбір инсан өзінен басташ керек те. Өкмөттүн не кылды дебестен, мен не кылдым? Мен өкмөткө кандай жардам берип атам? Көчөлөрдү